1920 жылдын 17 декабрында ошол кездеги Жети Суу облусунун Бишкек уездине караштуу Орто Алыш айылында Ахматбек Суюмбаев жарыкка келет. Анын бала кези апасы менен Орто Алыш айылында өттү. Бала кезден башкача Ахматбек 14 жашынан эле окууга олуттуу карап, 1934 жылдын сентябрь айынан 1938 жылдын июль айына чейин Кыргыз финансы жана экономика техникумунда окуйт. 1938 жылы 18 жаштагы Ахматбек Суюмбаев Нарын шаарынын аймактык финансы жана бюджет бөлүмүнө бухгалтер болуп барат. Барган күндөн баштап эле ишинде ийгиликтерди жаратып, ушул эле жылдын декабрь айында Нарын шаардык финансы бөлүмүнө башкы бухгалтер болуп дайындалат. 1939 жылдын 17 сентябрынан тарта Кызыл армиянын Киевдеги аскер бөлүгүндө кызмат өтөйт. Аскерде да өзүнүн алдыңкы экенин тастыктап, 1941 жылы 16 июндан 12 августка чейин Ал түндүк батыш фронтунда 19 аткычтар полкун жана 91 аткычтар дивизиясында ротанын старшинасы болгон. Командир катары ал өзүнүн аскерлери менен көптөгөн атышууларды баштан өткөрүп, ар күн сайын ажал менен бет келишип турду. Бирок таймаган жок. Бир нече жолу жарадар да болуп, июль айында Вологда шаарында толук 1 ай госпиталдык дарылоодон өттү. Ахматбек Суюмбаев экинчи дүйнөлүк согушта салгылашып жүргөн убакта чыныгы каармандык көрсөтүп, Финляндиянын батышынан Москванын түштүгүнө карай, андан кийин Прибалтика жана Польша аркылуу Германияга өтүп, Рейхстаг үчүн чабуулда да эрдик көрсөткөн. Ал өз башынан өтө көп кыйынчылык менен 3 согушту өткөрдү. Эң алгач 1939-1940 жылдары Совет-Фин согушу. Андан кийин 1941-1945 жылдары Улуу Атамекендик согуш. 1939-1945 жылдары болсо, экинчи дүйнөлүк согушта да кыраандык көрсөттү. Согуш бүткөндөн кийин ал Европанын чок ортосунда кызмат өтөгөн. Генерал-полковник Советтер Союзунун баатыры Шатиловдун Рейхстагга сайылган туу китебинде анын жасаган эрдиги, Берлиндеги салгылашуу жана чабуул кылдат жазылган. 1945 жылдын июль айынан тарта Ахматбек Суюмбаев 33 аткычтар дивизиясынын окуу батальонунда ротанын командири болуп дайындалат. 1946 жылдын ноябрь айынан ал 289 аткычтар батальонунда, 207 аткычтар дивизиясында командачынын орун басары болгон. Көргөзгөн эрдиги үчүн Кызыл жылдыз ордени, 1 жана 2 даражадагы Атамекендик согуштун ордени, Ленинградты коргоодогу эрдиги үчүн ордени, Варшаваны бошоткон үчүн ордени, Берлинди алуудагы эрдиги, Германияны жеңгендеги эрдиги үчүн, күжүрмөн эрдиги, жана дагы эң жогорку баа 2 жолу Ленин жана 3 жолу эмгек кызыл туу ордендери менен сыйланган. Позвольте мне по поручению Центрального комитета Компартии Президиума Верховного Совета и Совета Министров Республики приветствовать вас, дорогих и уважаемых гостей, на благодатной киргизской земле. Согуштук ар кандай аракеттер анын мүнөзүндө аскердик тартипти калыптандырды. Ал өз ишмердүүлүгүн алгач Фрунзеде, Кызыл аскер райондук аткаруу комитетинде жооптук катчылыктан баштады. 1955 жылдын апрель айында Кыргыз СССРнын финансы министри болуп дайындалды. Принципиальные установки экономической политики он содержит развернутый
научно обоснованные и реалистические программы дальнейшего всестороннего прогресса советского государства. 1960 жылдын февраль айынан Ахматбек Суюмбаев Ош областық атқару комитетінде төрага, 1962 жылдын февраль айында Ош обкомдун төрагасы болуп дайындалат. Ал жылдары Ахматбек Суюмбаев 42 жашта эле. Сердечную благодарность партии и правительству от имени трудящихся выразил первый секретарь Ошского обкома партии товарищ Суюмбаев. Ош областында кандай эмгектенгендиги тууралуу Ахматбек Суюмбаев 1966 жылы СССР Илимдери Академиясынын мүчө корреспонденти Кайып Оторбаевдин редакциялоосу менен 90 беттен турган 40 победных лет деген илимий практикалык эмгегин жарыялаган. Бул Ахматбек Суюмбаевдин Ош шаарындагы эмгегинин отчеттук жыйынтыгы эле. 1968 жылы январь айында 47 жашында ал Кыргыз СССРнын министрлер советинин төрагасы болуп дайындалган. Председатель Совета министров Киргизской ССР товарищ Суюмбаев. Дорогие товарищи, уважаемые гости, позвольте еще раз выразить большое сердечное спасибо Центральному комитету Коммунистической партии и советскому правительству за столь щедрую оценку достижения киргизского народа, за ленинскую заботу о процветании бывших национальных окраин и каждой из союзных республик. Бул кызматта ал 11 жыл үзүрүлүү эмгектенди. Все мы от души желаем, чтобы жизнь киргизского народа становилась все более интересной, богатой, чтобы благоустраивались и хорошели ваши города и села, чтобы Киргизия процветала под солнцем социализма и дружбы народов нашей великой страны. Bir 1960-1980 жылдары Ахматбек Суюмбаев Кыргыз экономикасынын өнүгүшүнө өзгөчө салым кошалды. Так ошол жылдары өлкөдө өнөр жай комплекстүү түрдө өнүгүп, анын колдоосу менен гидроэлектростанциялар курулду. Ошондой эле өлкөдөгү Манас аэропорту да анын эмгегинин артынан салынган. В столичном аэропорту Манас высокого гостя встречали первый секретарь ЦК Компартии Киргизии товарищ Усубалиев, председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР товарищ Кулатов, председатель Совета Министров Киргизской ССР товарищ Суюмбаев. Президента Финляндской Республики в аэропорту тепло приветствовали министры, председатели Госкомитетов Республики, представители трудящихся столицы Киргизии. Председатель Совета Министров Киргизской ССР товарищ Суюмбаев тепло. Ахматбек Суюмбаев өлкөнүн ордендүү төрагасы эле. Кыргыз төрагаларынын арасында ал жалгыз согуштун ардегери болгон. 1978 жылы Ахматбек Суюмбаев Кыргыз СССРнын коммуналдык чарба жана турак жай министри болуп дайындалат. 1984 жылдын октябрь айында ал ардактуу эс алууга чыгат. «73 жашында Сүттүбай уулу жарык дүйнө менен кош айтышты. Анын сүйөгү ардактуу аталардын катарында аларча көрүстөнүндө коюлду. Ахматбек Суюмбаев азыркыга үлгү болгон акылман жетекчи. Анын ата журтка арнаган ак кызматы элдин эсинде
стучали молоты, крутились жернова. Твой вклад в республику не слово, а дела. Ты наш отец, потомок Катагана, достойный сын народа Кыргызстана. Ты наш герой, наш идол, наш кумир, кто победил фашизм за честь союза, установив на белом свете мир. Ты сбросил то, что висело тяжким грузом. Ты тот, кем мы гордимся, любим, помним. Ты тот, кто в сердце у потомков навсегда, и славу о тебе по миру ветер гонит, тебя мы не забудем никогда. Мужество, честь, доблесть и отвага всегда были у тебя в чести, об Ахматбеке Саттубаевиче сага, дай Бог таких руководителей страны.